Бүгін жыл тоғышып, жаңы 2023 жылдың босоғосын аттап тұрауыз. Артта қалған бір жыл ішіндегі жетішкендіктер менен жоғытулар, өсіштер менен өксіктер, жыл ішіндегі маанилүү окуялар. Жолборс жылында саясатта, экономикада, маданиятта, адабиятта, спортто, эл аралык аренада ар тараптан өнүгүүлөр менен кошо кемчиликтер, катачылыктар да коштолду. Bir жыл аралыгында болгон урунттуу окуяларды баяндаган Жума Баян аналитикалык маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Шеке Сатыбалдыева. Алгач бүгүнкү көрсөтүүбүздөн кыскача анонс. 2022 жылдын саясаты менен экономикасы, саясат айдыңындагы өзөктүү окуялар менен экономикалык эсептер. Социалдык тармактагы орун алган орчундуу жаңылыктар, жолборс жылындагы жоопкерчиликтүү иштер. Урунтуу учурларды эске салган хронология, өткөн 12 ай кандай кабарлар менен эсте калды. Жолборс жылын узатып, коен жылынын астанасын аттап турган жаңы жылдын алгачкы күнүндө артка сар эсеп салып, өткөн жыл кандай окуялар, кандай жетишкендиктер, катачылыктар, ишке ашпай калган план максаттар менен коштолду. Bir жылга учкай анализ жүргүзүүнү салтка айлантып келебиз. Өзгөчө элдин көңүлүн бурган саясат айдыңы ар кандай оош кыйыш окуяларга адаттагыдай эле бай болду. Ички саясат менен тышкы саясаттагы абал тең тайлаша ар кандай жаңылыктар менен коштолду. Алгач тышкы саясий жагдайлардан кепти баштасак, эчен жыл эл башчыларынын эрки жетпей келген иш бул жылы убакты сааты келип, ишке ашканы айрым бир катмарга жакпашы мүмкүн. Бирок көпчүлүк кубаттаган, жетишкендик катары сыпаттаган Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча макулдашуу эң ири долбоорлордун бири деп бааланууда. Мындан тышкары кошуна Өзбекстан менен болгон чек аранын бир ымалага келип чечилип, дээрлик аяктап калуусуда бир уч саясий топтун жеке амбициясына караганда чек арада жашаган айыл тургундар үчүн туура чечим болгону талашсыз. Албетте Кыргызстан бир эле Өзбекстан менен кошуна чектеш мамлекет эмес, бирок Кытай, Казакстан менен тээ илгери эле маселе чечилип, такталып бүткөндүктөн бул тараптагы тилкелерде чыр чатак жок, абал туруктуу. Деген менен бул жылы оор жоготууга алып келип, кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгын ишке ашырып, эки өлкөнү бет карашкыс душманга айланткан Тажикстан менен болгон жаңжалдарды чек ара чатактары элдин эсинде калган оор окуялардан болду. Жыл башында жаңы шайланып келген Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары расмий ишке киришип, бул бийлик бутагында да өзгөрүүлөр жыл ичинде орун албай койгон жок. Төрага алмашып, саясий чечим кабыл алууда ыйкы-тыйкы талаштар, карама-каршы пикирлердин талкуусу, ийири отуруп түз кеңешип, айтор мамлекеттин кызыкчылыгын колдогон, келечегин аныктаган долбоорлор ишке ашты. Карапайым элдин атынан шайланып, борборго келип, өлкө башчыгы аймактын көйгөйүн түз айткан делегаттардын жыйыны болгон элдик курултайды да бул жылдагы актуалдуу иш-чаралардын бири деп атап кетсек болот. Өлкөнүн өнүгүүсү экономикадан көз каранды дегендей, элдин шарт жагдайын жакшыртууну көздөгөн каржылык абалыбызда маанилүү маселе. Дүйнөнү каптаган кымбатчылык Кыргызстанды да кыйга өткөн жоктугу баарына маалым. Каатчылыкка туруштук берүү үчүн эмгек маяналардан тарта пенсия жөлөк пулдардын жогорулашы кирешедеги жылыштар бар экендигинен үмүт арттырат. Өлкөнүн bir жыл аралыгындагы экономикалык саясий абалы тууралуу Акылай Маратов айтып берет. Жолборс жылы өкүм сүргөн 12 ай аралыгында саясат айдыңы ички тышкы мамиледе туруктуулук бекем сакталбаса да оош кыйыш, жетишкендик менен жоготуу коштогон жылдардан болду. Бул жылдын эң чоң жетишкендиги катары сыпатталган курулуш долбоору катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга жол ачылган макулдашууну атасак болот. Албетте тоскоолдуктар, каршылыктар болбой койбойт. Буга чейин да болуп келген. Эчен жылдан бери эрки жетпей келген эл башчыларынын бул курулушу аягына чыгарылса, талдоочулар сырттан инвестициянын тартылышына жол ачылат деп кошот. Темир жолду куруу кийинки жылга пландалууда. 3 мамлекеттин башын бириктирген долбоор экономикага эле эмес, соода алака, карым-катнаш, тышкы мамиленин жаңы баскычка көтөрүлүүсүнө өбөлгө болот. Эгерде бул темир жол курулса, анда биз үчүн чоң экономикалык плюс болот. Себеби ал Кыргызстан транзиттик экономикалык мамлекет болот. Ошондогу Кытайдан өткөн жүк бардык товарлар Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу, андан ары карай Түркмөнстан, анан деңиз аркылуу, Грузия аркылуу анан Европага киришет да. Тышкы саясаттагы жетишкендигибиз деп айтсак болот. Проектти ишке ашыруу бул абдан чоң эмгек талап кылат.
Кыргызстандын тышкы саясаттагы жагдайы быйыл жемиштүү болду. Жыл башталгандан тарта жакынкы жана Ырак өлкөлөргө болгон мамлекет башчынын расмий сапарлары иштиктүү уланды. Айрыкча Бириккен Араб Эмирлиги дүйнөлүк океандан эң алыс жайгашкан Кыргызстанга деңизге чыгууга жол ачкан макулдашуусу жыл ичиндеги тарыхый күн катары белгиленди. Муну министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жар салып, Араб Эмирлиги менен болгон алаканын жаңы деңгээли катары баалады. Жыл башында гана ишке кирген Жогорку кеңештин 7-чакырылышы дароо эле өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп, удаа демилгелерди көтөрө алды дегенге болбойт. Бул ирет 90 депутаттын дээрлик жарымы аймактардан келсе, калганы партия аркылуу шайланып келишти. Баары эле тажрыйбалуу, дасыккан адистер дегенге болбойт. Айрымдары Ак үйдүн босогосун алгач ирет аттап, эми көрүп жатса, арасында депутаттыктын даамын татып, эчен жылдан бери эл өкүлү болуп жүргөндөр да бар. Жарым жылга жетпей элдин атынан келген өкүлдөрү өздөрүнүн билимин, деңгээлин, акыл көрөнгөсү канчалык экендигин коомчулукка көрсөтө алганы дайын. Буга чейин мамлекеттик кызматтарды аркалап, иш билги кыракылары алдына камчы салдырбай жөндөп кетти. Анткени менен арасында күнгө таш ыргытып, күлүп отургандары, диплому жасалма болуп мандатынан ажырагандары, маанилүү маселе чечилсе магдырап калгандары парламенттин түз эфиринен калайык калка айдан ачык даана байкалып турду. Ал арада жарым жыл өткөн соң төрага алмашып, Талант Мамытовдун ордуна көпчүлүк депутаттары Нурланбек Шакиевди шайлашты. Саясатты семичкеде чаккан талдоочу эксперттер саясий жетекчилик кызматты туруктуу сактоо зарылдыгын билдирип чыгышты. Бирок маселе элдин колдоосу менен келген депутаттардын милдети шайлоочулар менен тыгыз иштеп, мамилени өзгөртүү, элдин үнүн жогору жакка жеткирүү негизги милдет экендигин унутпоо керек дешет. Элдин мүддөсүн аткаруу үчүн, элдин талабына шайкыш келе тургандай аракеттерди кылыштары керек. Мен аксакал катары, тажрыйбалуу окумуштуу катары, мен ушуну суранат элем биздин депутаттардан. Ар бир кабыл алына турган мыйзам болобу, башка нормативдик укуктук актылар болобу, ага жоопкерчилик менен мамиле кылыш керек. Кыргызстандын келечегине өбөлгө түшө турган, шарт түшө турган ошол парламентаризмдин классикалык үлгүсүнө туура келе тургандай деңгээлге чыгыш керек. Депутат болуп келдиңби? Андай элдин кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн, биздин жаштарыбыздын келечеги үчүн ошол өбөлгө түшө турган мыйзамдарды жазып, аны аткарышын көзөмөлдөп. 7-чакырылыштын ишмердүүлүк жүргүзгөн алгачкы жылы оор учурга туш келгени да талашсыз. Мамлекеттик маанидеги маселелерди акыл калчап чечүү, келечек муунга кедергиси тийбегидей бир бүтүмгө келүү жөнөкөй иш эмес. Саясий чечимдерди кабыл алуу өзгөчө олуттуу. Дал ошондой терең ойлонуп, добуш берүү, казино тууралуу мыйзамды кабыл алууда коомчулукту бир дүрбөтсө, кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу Кемпирабад суу сактагычынын тагдырына чекит коюуда талаш тартыш, узакка созулган пикир келишпестиктер орун алды. Дегенибиз өкмөттөр аралык комиссиянын макулдашуусу көпчүлүккө жакса, кээ биринин оюна туура келген жок. Биринчи Гавасай 12.849 гектар, экинчи Көксерек 105 гектар, үчүнчү Баястан 212 гектар, Уңгартоо 35 гектар, Акташ 100 гектар, Карабелес 25 гектар, Өзгөн жана Сузак райондору үчүн 1000 гектар. Суунун көлөмү 908-ден 900 карзалга түшкөндө 1246 гектар жер бошоду. Жалпы 15500 гектар жер кыргыз тарапка өттү. Чегара темасына кезек келгенде оор жоготууга, жүрөк өйтүп, көңүл ооруткан окуялардын дал ушул жылы орун алгандыгын канчалык оор болсо да айта кетүүбүз, белгилеп эскерүүбүз милдет. Тарыхый окуя. Кыргыз-тажик чегарасында бир жыл ичинде эле бир нече ирет кайталанган каргашанын эң узакка созулганы сентябрь айына туш келди. Бирок кайраттуу, мекен үчүн жанын аябай, бир карыш жерди эч кимге алдырбайбыз деген патриот мекенчил уулдары бар элибиздин бүтүндүгү сакталып калды. Алардын эрдиги кыргыз тарыхы үчүн эчен жыл айтыла жүрчү окуя. Несмотря на ранние договоренности между Таджикистаном и Кыргызстаном, пограничники Республики Таджикистан продолжают вести интенсивный огонь по участкам ответственности пограничников Кыргызстана. Также поражают объекты военной и гражданской инфраструктуры и село Кызылбель.
Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Эзелтен кошуна болуп, келин алып кыз берип куда күтүп жүргөн кошунанын котур ташы койнунда жүргөндүгү дүйнө элинин назарын бурду. Эл аралык уюмдарда бул окуяларга калыс пикирин билдирип турду. Ок атышпоо, курал колдонбоо боюнча канча ирет макулдашканы менен кошуна өлкөнүн куралдуу кол салуусу боюнча Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында өлкө башчы тарабынан ачык айтылды. Бизде тажик тараптын өткөн жылдарда жана кечээки жасаган укукка каршы биринчилерден болуп кол салган иш аракеттеринин документтештирилген далилдери бар. Биз эч качан биринчи болуп кол салган эмеспиз жана кол салбайбыз. Ар дайым курал колдонуудан алыс болууга аракет жасап келебиз жана эч качан куралсыз жай тургундарды атпайбыз. Бизге дайыма тажик тараптын жасаган агрессиясына адекваттуу жооп кайтаруу менен гана чектелип жатабыз. Ушуга байланыштуу төмөнкүлөрдү баса белгилейм. Кыргыз тарап бөтөн бирөөнүн жерине көз артпайбыз, бирок 1 сантиметр жерибизди бирөөгө бербейбиз. Биз бардык чегара жана чарба маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Тажик тараптын куралдуу кол салуусунан улам Баткендеги 420 турак үйдүн ээси үй жайсыз калган. Бул күндөрү кыргыздар бир билекке бириккени менен дүйнөнү таң калтырды. Саясатта, саясий окуяларда дагы социалдык түйүндүн оорду болгондуктан эки тараптуу маалыматтык согуш чыңалган. Баткен каргашасы жыл ичинде эң оор, жүрөк өйткөн окуялардан болгондугун эксперт коомдук ишмерлер да ырасташат. Тышкы саясат, ички саясат экөөндө тең мындай барандуу окуялар бир тойло болду. Эң өкүнүчтүүсү Тажикстан менен болгон кризис болду. Эң өкүнүчтүүсү болду, канча кан төгүлдү дегенде эми мындан бир тыянак чыгарып, кайра кайталанбагандай жолду табышыбыз керек. Канткени менен чегара чечилмейин эки өлкөнүн ортосундагы жаракка бүтөлүп, эки тараптуу мамиле жылып кетерине азырынча кепилдик жок. Чегара толук чечилмейин мамлекетибиздин бүтүндүгүнө коркунуч келе бериши турган иш. Ага тилекке каршы соңку окуялар күбө. Дал ушундан улам бүгүнкү күндө 3 коңшу өлкө менен чегара маселелерин тактап алдык. Тажикстан менен чегараны тынчтык жолу менен дипломатиялык сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, эгемендүүлүк жылдардан бери чечилбей келген чегара маселесин кийинки муңундарга калтырбай чечүүнү эң башкы максатыбыз деп колго алдык. Ата-бабалардан калган ыйык жерибизди келечек муунга табериктей сактап, өз калыбында өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз. Быйылкы жылдын дагы бир жаңылыгы катары элдик курултайды да белгилей кетсек болот. Эл арасынан келген делегаттар акты болгонун болгондой айтып, аткаруу менен башкаруу бийлигинин ишине чыныгы карапайым жаран катары баасын берип кетишти. Улуттун идеологиясынан тарта уурулук менен жер сатып байыгандарга чейин улуу трибунада угузушкан делегаттар калктын кадырын көтөрүү үчүн кандай аракет жасоо керектигин да айтышты. Бул жолу курултайда жезурлар эместиги дал ушундан байкалды. Элдин бардар жашоосу экономикага байланыштуу. Экономисттердин баамында пандемия учуруна салыштырмалуу 2022 жылы Кыргызстанда активдүүлүк жогорулаган. Буга санариптештирүүнү салык системасына колдонуп, көмүскө экономиканы ачыктоого жол ачылганын мисал келтиришкен. Бирок бул көрүнүш өлкөдөгү керектүү азык-түлүктүн баасын ооздуктай албаганын статистика комитети 11 айдын жыйынтыгын жарыялаган маалыматта көрсөтүлгөн. Пандемиянын кесепеттери мына азыр ушу 22 жылы билине баштады. 23 жылдагы билинет да. Бул деген дүйнөдөгү логистикалык өзгөрүүлөрдүн негизинде ошо азык-түлүктүн кымбатташы күтүлгөн да. Ушу 22-23 жылдары өзгөчө инфляция мына ушул азык-түлүк жаатында болуп жатат да. Анан бул инфляция улана берет деп да айтсак болот 23 жылы. Эми Кыргызстандын экономикасында анча-мынча мындай жалпысынан ошол 21 жылга салыштырмалуу өсүш болду.
мисалы бир 7% тегерегинде. Жарандардын кирешеси азык түлүктүн кымбаттаганындай өспөгөндүктөн анын коопсуздугун сактап калуу маанилүү. Орус-Украин согушу, миграциялык процесстер кымбатчылыктын даамын таттырууда. Бирок буга карабастан мамлекеттеги айлык маянанын жогорулаганын, бюджеттин жылдык кирешеси 400 миллиард сомдон ашканын айта кетпесек болбойт. 2022 жылы консолидацияланган бюджеттин ресурстарын 404,2 миллиард сомдон ашырабыз деп амбициялуу максаттарды койгонбуз. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, бүгүн эртең менен президент Садыр Нуркожоевичке доклад бердим. Буюрса биздин болжол менен жылдын аягын 434,8 миллиард сом менен жаба турган болуп атабыз. Бул белгилеп кетчү нерсе, биз 2 жылда бюджетти 2 эсе көпкө көтөрө алдык. Учурда Кыргызстандын жалпы карызы 5,2 миллиард долларды түзөт. Анын ичинен тышкы карыз 4,2 миллиард долларга жетет. Муну менен катар узап бара жаткан жыл кыргыз тилге өзгөчө көңүл бурулганы менен айырмаланды. Жогорку кеңештин төрагасы парламенттин трибунасынан атка минерлерди мамлекеттик тилде сүйлөөгө чакырса, президент Садыр Жапаров өкмөттүн мүчөлөрүнө иш кагаздарды кыргыз тилине өткөрүү талабын койду. Жылдын соңку жаңылыгы катары аткаруу бийлигине берилген баа келерки жылда жасала турчу план болду. Акылай Маратова, Бекназар Аркбаев, Жума Баян. Мамлекет үчүн социалдык тармакта маанилүү билим берүү болобу, саламаттык сактоо, маданият, спорт, айтор бул жаатта өнүгүүлөр, өзгөрүүлөр, жетишкендиктер орун алып, алга жылуусу кажет. Мамлекеттин колдоосу болмойын билимдүү муун дени сак улут өлкөнү дүйнөгө тааныткан жаштар тарбияланып чыкпасы белгилүү. Ал үчүн пайдубалды бекемдеп, бала бакчадан тарта реформа заман агымына ылайык билим тарбия берген жайларды түптөө керек. Дегенибиз ар бир тармак алга умтулууда кескин өзгөрүүгө, жаңыланууга бет алуусу, илим билимге болгон мамилени өзгөртүү кажет. Узап бараткан жылдын башына саламаттык сактоо тармагында кескин реформа жасоо аракеттери башталгандай болгон. Ошол кездеги министр Алымкадыр Бейшеналиев ак халат жандарды даярдаган ичендеген жеке менчик окуу жайларды, ал тургай клиникаларды иши талапка жооп бербегендиктен жабууга белсенген. Реформа баарына жакпасы белгилүү. Биринин бизнесине тоскоол болсо, дагы бирине чыгым алып келүүсү ыктымал. Бирок карапайым калктын ден соолугу баарынан жогору болгондуктан, келечекте алардын саламаттыгына кам көргөн муун чыныгы татыктуу билимди алуусу да маанилүү. Толук кандуу, сапаттуу билим бербеген окуу жайлардын, талапка ылайык келбеген клиникалардын жабылуусун кош колдоп кубаттагандар, министрдин ишин өтө туура кадам деп баалагандар болду. Тилекке каршы реформа соңуна чыкпай, Бейшеналиев кызматтан кол жууганы белгилүү. Мындай кадамдар агартуу тармагында да башталганы рас. Чейрек кылым бир орунан жылбай мектепти монополияга айлантып, өзүнүн династиясын түзгөн директорлорду маданияттуу түрдө кызматтан кетирүүнүн айласын таап, конкурстун алкагында аларды дайындоо планы ишке ашкан. Ал арада окуучу үчүн оор, саны көп сабактардын тизмеси кыскарды. Бала бакчадан тарта көп багыттуу жаңычылдыкты киргизем деп кадам таштаган бул министр да ара жолдо ээрден шыпырылып, пара талап кылуу менен кызматтан алынды. Маданият, спорт тармагында да жыл ичинде чеке жылыткан жаңылыктарга токтолсок, Туркия мамлекетинде уюштурулган көчмөндөр оюну ийгиликтүү жыйынтыкталса, дүйнөлүк чемпионаттагы ийгиликтер спорт тармагын дагы бир тепкич бийиктикке көтөрө алды десек, аша чапкандык болбойт. Бул жааттагы окуялардын күнгөй тескейине кесиптешим Тазагүл Эмилбекова саресеп салды. 2022 жыл калктын саламаттыгына кам көргөн саламаттыкты сактоо тармагындагы кескин реформалар менен башталды. Аконит атка конуп, өзүнүн этикасыз жүрүм туруму менен эл назарына алынган ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин иш-аракеттери күндүн темасынан түшпөй жатты. Алгач эле Бейшеналиев бир катар таанымал дарыгерлерди катуу сындап, чекесинен иштен алууга киришти. Ошентип травматология жана ортопедия илим изилдөө институтун 18 жыл жетектеген Сабырбек Жумабеков менен тирешип, бир топ кагылыштарга карабай аны кызматтан кетирди. Эмчинен элдин баары түшүнөт. 4-чү городской больницага травматолог барбайбыз дешет. Баргандан киргенден баштап акча сурайт дейт. Мен сизге айтып коеюн, бул илимий борборду сактап калышыңыз керек. Бул илимий борбор иштеш керек. Кызматтан кеттесе, эгер кеттесе мен кетип эле калам, бул менде проблема жок. Бүгүнкү күндө мага 7 жерден сунуш түшкөн. Ушу Бишкектен дагы жеке менчик мекемелер, анан чет өлкөдөн. Чет өлкөгө кетип калышыбыз мүмкүн. Мен жалгыз кетпейм, мен менен көптөгөн жаш
келечекте Кыргыздын балдары да кетебиз деп атат. Андан соң Алымкадыр Бейшеналиев номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2 корпусунда жайгашкан Алмаз Эсманакуновдун менчик медициналык борборунун имаратынын алдына кум шагыл төгүп, аларды кууп чыкты. Ошондой эле ал улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акпай Сарыбаевди, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаевди, улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилековду жана Эрнис Акрамов, Калдарбек Абдыраманов сыяктуу элге журтка белгилүү окумуштуу дарыгерлерди кызматтан алып, алардын ишмердүүлүгүн сындады. Саламаттыкты сактоо тармагындагы реформанын алкагында бир топ медициналык мекемелерди бириктирип, жаңы бөлүктөрдү түзүп, кээ бирин таптакыр жоюуга жетишти. Ошондой эле оңго чукул медициналык окуу жай жабууларын кабарлаган. Министрдин дээрлик бардык кадамдары чыр менен коштоп, акыр аягы башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге 6 иш боюнча коррупцияга шектелип камакка алып, кызматынан кол жууду. Узап бараткан жыл билим берүү тармагында да эсте калаарлык чуулгандуу окуялар менен коштолду. Министрлер кабинети тарабынан реформачыл жетекчи катары мүнөздөлүп, билим берүү жана илим министрлигине Алмазбек Бейшеналиев дайындалды. Ал дароо эле билим берүү системасын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү жаатында ишенимдүү аракеттерди баштаганын айтып чыгып, ишмердүүлүгүн баштады. Алгач эле STEM системасын мектептерге киргизүү, окуу китептеринин системасын өзгөртүү, окуучулардын жылдык окуу саатын кыскартып, анын ордуна кесиптик курстарды ачуу тууралуу ойлорун айтып чыкты. Андан тышкары Бейшеналиев 12 жылдык окуу программасын киргизүү, жогорку окуу жайларга жылына 2 ирет тапшыруу демилгелерин көтөрдү. Биз билим берүү тармагында бир катар иреттүү жаңыланууларга, модернизацияларга барууну чечип жатабыз. Бирок тилекке каршы реформалар ишке ашпай жатып, 29 сентябрда Алмазбек Бейшеналиев коррупция ишине байланыштуу министрликтин жетекчилигинен кол жууду. Бейшеналиевдин ордуна министр болуп дайындалган Уланбек Мамбетакунов мүчүлүштүктөргө карабай быйыл өлкөнүн билим берүү жаатында бир канча долбоор ишке ашканын билдирди. Алсак, ушул жылы окуучулардын тамак ашына бөлүнгөн акчаны 7 сомдон 20 сомго чейин көтөрүү чечими кабыл алынды. Муну менен катар мугалимдердин саны көбөйүп, мурда 2785 мугалим жетишпей келсе, азыр муктаждык 739 азайды. Ошондой эле өлкөдө биринчи жолу бала бакчаларга электрондук кезекке туруу аракети жасалды. Ар бир мугалим сабак гана бербестен, ошо методикалык жактан да өзүн-өзү өнүктүрүш керек. Аны азыркы учурда айтып атабыз, мугалимдин, окуучулардын билими мугалимдердин билими менен өйдө боло албайт. Поэтому канчалык мугалим өзүн-өзүн методикалык жактан иштесе, канчалык өзүнө көбүрөөк көңүл бурса, ошончолук окуучулардын жетишкендиктери дагы чоңойот деген ойдобуз да. Анан көчөлү ошо бир жерден окуп калдым. Орустун окумуштуусу жазыптыр. Учитель перестает быть учителем, когда он перестает над собой заниматься депчи. Поэтому биз ошо мугалимдердин дараметин жогорулатууга өтө көңүл буралы деп атабыз. Буга чейин деле мугалимдер тренингтерден өтүп келишкен, бирок аны дагы ошо иштин күчөтүп, көптөгөн тренингтерди өтүп, бирок ошо көптөгөн тренингтер ошо жемиштүү болуш үчүн алар ошол алган билимдерин колдонуш керек да. Аны ошого дагы шарт түзөлдү деп атабыз. Бул жылы маданият тармагында да бир катар өзгөрүүлөр орун алды десек болчудай. Жыл башында эле Маданият министрлиги бир катар өлкөлөр менен маданий кызматташтыкты бекемдөөгө киришти. Анын алкагында Борбор калаада Казакстандын Кыргызстандагы маданият жумалыгы өтүп, анда белгилүү маданият өкүлдөрү эки элдин достугун даңазалаган чыгармаларды аткарып, боордош элге өзгөчө программадагы концерттерди тартуулашты. Ошондой эле бул жылы Кыргызстан негиздеген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сентябрда Түркиянын Бурса шаарында өтүп, 4-чү көчмөндөр оюндарына Кыргызстан конок катары катышты. Негизи эле бул жылы маданият тармагында жаштардын активдүүлүгү байкалды. Спортто кандай жаштар ийгиликти багындырып жатышса, маданият багытында дагы өздөрүнүн багыты боюнча ар кандай сынактарда жана ийгиликтерди баягы багындырып жатат деп айта алабыз да. Биз ушул кийинки жылы ар бир ушул жаштар өздөрүнүн каармандарын билсин деген, биздин замандын каармандары деген бир чоң долбоордун алкагында дагы ушул сыяктуу ийгиликке жеткен, бирок баягы калктын калың катмары билбеген тиги
жаштарды биз коомго алып чыксак деген оюбуз бар. Көчмөндөр оюндарынан соң маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жамангулов берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна кайра бул тармакты аркалап кеткен Алтынбек Максутов дайындалды. Ошондой эле биздин алдыбызда 23-жылдын босогосуна турабыз. 2023-жыл бул коен жылында дагы да Кудайдан тилейбиз, жана өзүбүз дагы аракет кылабыз. Маданиятыбыз, искусствобуз жогоруласын. Кыргыз маданиятын, кыргыз спортун, биз кыргыз илимин жалпы эле ушул өлкөбүздү таныта турган тармактарды өнүктүрүүгө биз аракетибизди жасашыбыз керек. Анткени бүгүн ааламдашуу мезгилинде ар бир улут өзүнүн этно маданиятына, өзүнүн када салтына кайтып, улуттук иденттүүлүккө чуркап, ошону өнүктүрүүгө басым жасап аткан мезгилде биз дагы карт тарыхыбызга кайрылып, өзүбүздүн фольклордон профессионалдык деңгээлге чейин өткөн маданиятыбызды, адабиятыбызды, жалпы эле искусствонун бардык тармагын өнүктүрүүгө аракеттенебиз. Кудай буйруса, ушул Маданият министрлигинин өнүгүү стратегиялык планын иштөөнү ниеттенип турабыз. Кудай буйруса, биз ушуну ишке ашырсак, бул чоң демилге болот деп ойлойм. 2023 жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жаңы жыл үй бүлөңүздөргө береке, ынтымакты жана бакубат жашоону алып келсин. Жаңы жылыңыздар менен, жаңы бактыңыздар менен куттуктаймын. 2022 жылы Кыргызстандын маданият тармагы үчүн деле оор жоготуулар менен коштолду. Бир катар илим, маданият, адабият, өнөр адамдары жана коомдук ишмерлери бул дүйнө менен кош айтышты. Апрель айында Кыргыз Республикасынын эл артисти, Залкар театр жана кино актёру Марат Алышбаев 75 жашында оорудан улам дүйнө салды. Ага уда эле адабияттын алпы белгилүү акын Омор Султанов көз жумду. Май айында болсо белгилүү теледиктор Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек Мамытов 72 жаш курагында ааламдан өттү. Ал Кыргыз телесинде көптөгөн жылдар эмгектенип, легендарлуу Арно концерти программасынын алып баруучусу катары таанымал. 10 ноябрда эстрада ырчысы Бекжан Темирхан 27 жашында жол кырсыгынан каза болду. Жаңы чыгып келе жаткан ырчы көпчүлүккө эзилип бүттүм, кантем, карындаш аттуу ырлары менен белгилүү болгон. Жыл соңунда 17 декабрь күнү белгилүү актер Азиз Мурадилаев 44 жаш курагында оорудан улам көз жумду. Үстүбүздөгү жылы спорт тармагын бараандуу ийгиликтер коштоп, кыргыз желеги дүйнөгө желбиреди. Грек-Рим күрөшү боюнча Сербияда өткөн дүйнө чемпионатында Акчол Махмудов жана Жоламан Шаршымбеков алтын медаль тагынып, дүйнө чемпиону болушту. Ушул жеңишке себепкер болгон жана мен ата-энем, үй туугандарым, жакындарым баарына рахмат айтам. Ошондуктан биринчиден чексиз Аллахка шүгүр келтирем. Жана бул чемпионат мирага биз абдан жакшы дайындандык десек болот. Өзүбүздүн командабыз менен, өзүбүздүн личный тренерлерибиз менен бардыгы менен жакшы дайындандык десек болот. Чоң рахмат. 2022 жыл спортчу кыздар үчүн да жемиштүү болду. Монголиянын Улан-Батор шаарында өткөн күрөш боюнча Азия биринчилигинде кыз келиндер күрөшүнүн 76 килограмм салмактагы Айпери Медет кызы алтын медаль тагынды. Мээрим Жуманазарова Азия биринчилигинде Азия чемпиону аталды. Ал эми дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова быйыл ден соолугуна байланыштуу ийгилик жарата алган жок. Балбан кыз келерки жылы ден соолугуна кам көрүп, олуттуу машыгууну баштоого белсенүүдө. Толугу менен ушу 2022 жыл чынында айтсам мен толук машыгуу өткөрө алган жокмун. Ошондуктан менден күтүп жаткан, мага ишенип жаткан кыргызстандыктар дагы бардыгы Айсулууга эмне болгон деген суроолорду мага чейин жеткирип атышты. Ар кимден айтып атышат. Айсулуу балким көп эс алып атат, балким дагы көп жака барып коюп атат деген ар кандай сөздөр болуп атат. Бирок мен жанымда ушу машыктыруучуларым бардыгы көрүп билип турат. Ошондуктан ушул келаткан 2023 жыл буйруса ушул эң негизгиси ден соолук экен. Ушу ден соолугубуз бекем болсо эле кайтадан эле машыгууга аттанабыз. Жыл соңунда бириккен күрөш дүйнөсү Грек-Рим эркин жана аялдар күрөшүнүн эл аралык федерациясы кыргызстандык Жоламан Шаршымбеков менен Акчол Махмудовду 2022 жылдын тарых жаратуучуларынын катарына кошту. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Гүлбаев, Жума Баян.
Мүнөт сайын өзгөрүү болгон коомдо күн сайын ар кандай жаңылыктар коштоп, айрымдары актуалдуу болсо, кээ бири маңыздуу болбогондуктан көз жазымда калып кетет. Жыл ичинде элдин эсине калган жаңылыктар түрмөгүн баяндаган хронологияга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Өтүп бараткан жыл кайсы окуялары менен элдин эсинде калды? Сар эсеп салалы. 2022 жылдын январь айындагы майрам күндөрү Казакстанды массалык нааразылык толкуну каптады. Казак президенти Касым-Жомарт Токаев өлкөгө 20 000 террорист кол салган деп жар салып, кырдаалды жөнгө салууга жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сурады. Государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Ал арада жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, тынчтыкты сактоо миссиясынын алкагында Кыргызстан Казакстанга 150 аскер кызматкерин, 8 бронетехниканы жана 11 техниканы жөнөттү. Бирок Бишкекте жарандык активисттер Кыргызстанды бул операцияга катыштырбоо талабы менен Ак үйгө нааразылыгын билдирип чыгышты. Ал арада өлкөдө жасалма диплом чуусу башталып, Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын мандатынан ажыратты. Боршайком Нарматованын жогорку билими тууралуу диплому жасалма деген кинени койду. Январь айынын соңунда Кыргыз-Тажик чегара тилкесинде кайрадан чыр чыкты. Тажик тарап ок атышпоо боюнча келишимди бузуп, 13 кыргызстандык жаран жарадар болду. 25 январда 3 өлкөдө тагырагы Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстанда электр энергиясынын иштөөсү масштабтуу аварияга кабылды. Бул Борбор Азиядагы энергосистемасынын тарыхында биринчи жолу катталды. Февраль айы президент Садыр Жапаров Кытайга иш сапары менен барып, Си Цзиньпин менен жолукту. Анда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык темир жолун куруу боюнча тарыхый чечим кабыл алынды. Ал арада Бишкектин 1 май жана Свердлов бир мандаттуу райондорунда жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо өттү. БШК экинчи добуш берүүнү белгиледи. Элвира Сурабалдиева менен Шайлообек Атазов көпчүлүктүн добушу менен 2 округтан депутат болуп келишти. 28 февраль Орусия Украинага кол салгандан кийин рубльдун куну түшүп, доллар менен евронун курсу кескин жогорулады. 1 доллар 110 сомго чейин чыгып, бир катар ишкерлер банкротко учурады. Бул айда Саламаттык сактоо министрлигиндеги реформа Аканит атка конгон. Ошол убактагы министр Алымкадыр Бейшеналиевдин чуу жараткан иш аракеттери күндүн темасынан түшпөй катуу талкууга алынып жатты. Бейшеналиев тармактагы интригаларга карабай Бишкек травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборун жоюп, бир топ жылдан бери мекемени жетектеп жаткан Сабырбек Жумабековду каршылыктарга карабай кызматынан бошотту. 25 март Кыргызстандын чегара кызматы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаңы техника менен жабдылды. Техниканы тапшыруу Бишкектин эски аянтында өттү. жыл тарых жараткан спортчулар менен да эсте калды. Апрель айында Сербияда өткөн дүйнө биринчилигинде Акжол Махмудов менен Жоламан Шаршембеков дүйнө чемпиону болуп, кыргыз желегин желбиретишти. Июнь айы Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 9 кылмыш ишине байланыштуу коррупцияга шектелип Бишкекте кармалды. июнь Чолпон Атада Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусу өттү. Казакстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин башчылары катышты. 29 июль Кыргыз өкмөтү Комтөрдү өткөрүп берүү процесси биротоло аяктаганын жарыялады. Комтөр Gold Company жана Комтөр Operating Company компанияларынын акцияларынын 100% Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун менчигине толук өткөнү айтылды. 31 август кыргызстандыктар эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын шаан шөкөт менен майрамдады.
14 сентябрда чек арада Тажикстан Кыргыз тарапка кезектеги куралдуу кол салуусун баштап, согуш бир нече күнгө созулду. Бул жолкусунда жаңжал мурдагыга салыштырмалуу курч болду. Анткени тажик тараптын агрессиясы абалды курчутуп, ок чыгаруучу ракеталар системасы сыяктуу аскери техника колдонулду. Ал күндөрү чек арага жакын жайгашкан кыргыз айылдарынан 130 миңден ашуун тургун үйүн таштап, коопсуз жерлерге кетүүгө аргасыз болду. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 63 жаранынан айрылды. Алардын 40тан ашууну аскер кызматкери. Жараат алгандардын расмий эсеби 200гө жакындады. 20 сентябрь президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын жалпы дебатында сөз сүйлөдү. Ал Тажикстандын аскердик агрессиясы тууралуу айтты. Дүйнөлүк коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын лидерлерин чек ара маселелерин чечүү боюнча Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдө ортомчу болууга чакырды. Белгилей кетсем, 2021 жылдын апрелинде Тажикстандын куралдуу күчтөрү биздин аймагыбызга негизсиз эле масштабтуу агрессия жасады. Анын кесепетинен 36 жараныбыз курман болуп, олуттуу материалдык зыян келтирилди. Октябрь айы парламентте олуттуу өзгөрүү болуп, спикер алмашты. Талант Мамытовдун ордуна Нурланбек Шакиев төрагалыкка шайланды. Сиздердин ишенимиңиздер мен үчүн чоң жоопкерчилик жана карыз деп ойлойм. Буйруса ушул жоопкерчиликтүү жумушту сиздер менен биргеликте татыктуу аткарууга аракет кылабыз. Ушул эле айда жогорку кеңеш Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым тилкелери боюнча Өзбекстан менен келишимди ратификациялады. Келишимдин алкагында коңшу мамлекет Кемпирабад суу сактагычын алды. Мындан тышкары жыйында Өзбекстан Уңгар тоодогу 35 гектар жерде Ала Бука районундагы Орто Токой суу сактагычын пайдалануу үчүн компенсация катары бергени маалым болду. Ал арада өзгөндөгү Кемпирабадты кошуна мамлекетке берүүгө каршы чыккан 20дай активисттер массалык башаламандык уюштурууга айыпталып, темир тор артына түштү. Коомдо массалык камалгандарды колдоого алгандар менен кошо каршы пикирин билдирип, бийликке жетпей калган дежур саясатчылар, алардын курмандыгына айланган жаштар деп сыпаттагандар да болду. Бул жылы өлкөдө пландаштырылган биринчи элдик курултай президенттин катышуусунда өттү. 2 күн бою борбордо миңдеген делегаттар демилгесин айтышты. 9 декабрь пандемиядан бери алгачкы жолу офлайн форматта Бишкекте жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйыны Кыргызстандын төрагалыгы алдында өттү. Анда 10дон ашык документтерге кол коюлду. Жыйынга Кыргызстан, Орусия, Белоруссия, Казакстандын президенттери, ал эми Армения менен Өзбекстандын өкмөт башчылары катышты. Жыл соңунда аткаруу бийлиги өлкөнүн 2022 жылдагы экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча жыйынтыктоочу жыйын өткөрдү. Министрлер кабинети быйыл консолидацияланган бюджетти 400 миллиард сомдон ашык көрсөткүч менен жаба турганын жар салды. Ушул жылы Министрлер кабинети тышкы карызды башкарууну толук камсыз аялды. 2022 жылы тышкы карызды тейлөө боюнча бир да кечиктирүү болгон жок. Ошондой эле министрликтердин ишмердүүлүгүнө баа берилди. Талдоонун жыйынтыгы боюнча мыкты деген баа мамлекеттик 10 органга, канааттандырарлык эмес деген баа 1 органга берилди. Кирип келген коён жылы элибизде амандык, жергебизде тынчтык өкүм сүрүп, берекенин, токчулуктун ынтымак, ырашкерликти тартуулаган жыл болсун деп ниет кылалы. Саламатта болуңуздар.